Саламатсыздарбы. Эфирде жума ичиндеги негизги жаңылыктарды баяндаган Жума Баян маалымат аналитикалык программасы. Студияда кызматта мен Акылай Маратова. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача топтому менен таанышып алыңыз. Шериктеш уюмга мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин башын бириктирген саясий жыйын, Кыргызстандын төрагалыгы алдында өткөн саммит. Криминалдарга кошу аларды колдоп каржылаган өнөктөштөрүнө да күрөш жүрүүдө. Кара түтүн каптаган кала, былтыркы көрүнүш быйыл кайталанабы. Өтүп бара жаткан жума маанилүү саясий окуялары менен эсте калды. Адегенде өлкөгө Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин расмий иш сапары менен келди. Орус лидеринин бул жолку сапары Кыргыз-Орус стратегиялык өнөктөштүктү чыңдаган документке кол коюулар, эки тараптуу макулдашуулар менен коштолду. Кабыл алынган документтердин катарында токой чарбасын өнүктүрүү жана Кыргызстандын аймагына 20 миңге жакын студентке билим берген кампус курууга макулдашылды. КМШ мамлекеттердин салтка айланган саясий жыйыны бул ирет президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында Бишкекте өттү. Борбор Азиянын лидерлери кызматташтыкты чыңдоодо, өлкөлөр ортосундагы алаканы бекемдеп, ар тараптуу алаканы арттырууда натыйжалуу чечимдерге келе алышты. Кыргызстан уюмга төрагалык кылган маалда мамлекеттер ортосунда эркин соода жүгүртүү, инвестицияларды ишке ашыруу өңдүү маселелер боюнча бир пикирге келишкенди маалым болду. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга расмий сапары 12 октябрь күнү башталды. Таңерте учагы Манасаба майданына конгон орус лидерин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Аэропорттон аларча мамлекеттик резиденциясын көздөй жол тарткан орус президентинин көчөтолу кортежи көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Сооттолгон кызматтык унаасы менен келген Владимир Путинди туш тараптан коштогон унаалар резиденцияга жеткиришти. Андан соң аларча мамлекеттик резиденциясында президент Садыр Жапаров менен Владимир Путиндин расмий жолугушуусу башталды. Протоколго ылайык өлкө лидерлери саламдашып, эки мамлекеттин гимндери аткарылып, ардак кароол менен учурашуу тараптарды коштоп келген делегация мүчөлөрү менен тааныштырылды. Даражалуу конокту тосуп алуу аземинен кийин мамлекет башчылары Ата Бейитке барып, үркүндүн курмандыктары эскерилди. Мамлекеттик резиденциясында уланган жолугушууда Кыргыз-Орус стратегиялык өнөктөштүктү чыңдоого жана эки өлкө ортосундагы алаканы өнүктүрүүгө багытталган бир катар маселелер талкууланды. Президент Садыр Жапаров Путиндин Кыргызстанга болгон иш сапары символикалык мааниге ээ экендигин белгиледи. Сиздин сапарыңыздын символикалуу мааниси чоң, анткени ал Кант авиа базасынын 20 жылдыгы, Кыргыз-Россия Славян университетинин 30 жылдыгына туш келүүдө. Мындай белгилүү окуялар биздин эки тараптуу мамилелердин символу болуп саналат. Биз Кыргыз-Орус стратегиялык өнөктөштүгүн жана союздаштык мамилени жогору баалайбыз. Кыргызстан Орусиянын стратегиялык өнөктөшү жана союздашы. Эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүү 37%га жогорулап, 3,5 миллиард акш долларга жеткен. Үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымында ал 17,9%га өскөн. Өз кезегинде Россия Кыргызстандын экономикалык ири инвестору экенин айткан Путин, Орусия Кыргызстандын күйүүчү майга болгон муктаждыгын камсыздап, газдаштыруу процессин илгерилетүүгө жардам бере турганын билдирди. Россия Кыргызстанга мунай продуктуларын негизги жеткирүүчү болуп саналат. Андыктан Орусия Кыргызстандагы керектөөчүлөрдүн күйүүчү майга болгон керектөөсүн толук камсыздайт. Өткөн жылы 1,2 миллион тоннага жакын күйүүчү май экспортталган. Бул жылы ушундай көлөмдү жөнөтүүнү пландап жатабыз. Өзгөчө белгилеп кетейин, мунай жеңилдетилген шарт менен бажы алымы жок экспортталат. Бул Кыргызстандын экономикасына түздөн-түз таасир тийгизет. Мындан сырткары эки тараптуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Кыргыз-Орус биргелешкен кызматташтыкты арттырууга багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Быйыл экономикабыздын темптерин өскөнүнө байланыштуу биздин керектүү көлөмүбүз дагы чоңоюп атат. Ошого байланыштуу бензин жана дистопливо тууралуу кол коюлган. Андан тышкары эң көйгөйлүү маселе бизге битум маселеси болгон. Ошо ал маселеси да чечилди. Иши кылып бул биздин эки тараптуу маселелердин бардык маселелерден колдоо
көрілген. Ошондой эле булар Кыргыз Республикасынын аймагында кампус курушат. Кампус толугу менен ошол 20 миңге жакын студентти кабыл алып, анын ичинде эң башкы маселе эки өлкөнүн билим берүү стандарттарынын негизинде адистер даярдалат. 13 октябрга Бишкекте пландалган көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин кезектеги саммитине мүчө өлкөлөрдүн лидерлери биринин артынан бири келип, аларды тосуп алуу милдети министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровго жүктөлгөн. Албетте, Борбор Азия лидерлеринин учагы да бул арада көңүл сыртында калган жок. Бири-бирине удаалаш келген президенттер кандай учакта, кайсы учурда келгендиги көңүл чордунда болду. Азербайжан президентинин учагы Boeing 777-200 Longer Range, Орусия президентинин учагы Il-96-300 ПУ, Тажикстан президентинин учагы Boeing 787-8, ал эми Беларусь президентинин учагы Boeing 737-800 Business Jet, Казакстан президентинин учагы Airbus 330-233 жана Түркмөнстан президентинин учагы Boeing 737-700. Даражалуу коноктордун баарын аларча мамлекеттик резиденциясынан мамлекет башчысы Садыр Жапаров тосуп алды. Алгач мамлекет жетекчилери сүрөткө түшүп, андан кийин саммиттин жабык эшик аркасындагы жыйыны башталды. Анда уюмга мүчө мамлекеттердин лидерлери сөз сүйлөп, президент Садыр Жапаров Кыргызстан КМШга төрагалык кылуу маалында шериктештик үчүн маанилүү болгон уюмга мүчө мамлекеттердин Сочидеги өкмөт башчыларынын кеңешинде кызмат көрсөтүүлөрдүн эркин соодасы, инвестицияларды уюштуруу жөнүндө макулдашууга кол коюлганын белгиледи. Бул багытта аткарылган иштер үчүн тараптарга, эксперттерге жана аткаруу комитетине ыраазычылык билдирем. Мен бул макулдашууну абдан маанилүү деп эсептейм жана анын Кыргызстан уюмга төрагалык кылган мезгилде кабыл алынганы биз үчүн жагымдуу болду. Мамлекет башчылары саммиттин жүрүшүндө уюмга мүчө өлкөлөр ортосундагы соода-экономикалык, маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташууну кеңейтүү, чөлкөмдөгү маалымат коопсуздугун камсыздоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүүнү талкуулашты. Кеңейтилген форматтагы жыйында Жапаров олуттуу көйгөй жаратып жаткан климат маселесине токтолду. Региондогу суу ресурстарынын 40%га жакыны өлкө аймагындагы суулардан түзүлөрүн эске алуу менен биз регионду суу менен камсыз кылуу маселесинде жогорку жоопкерчиликти билебиз. Бул контекстте суу ресурстары пайда болгон аймакка климаттын терс таасирлерин, ошондой эле аймактагы өлкөлөрдүн суу инфратүзүмдөрүнүн эскилиги жеткенин эске алуу менен биз өз убагында чараларды көрүүнү жана ирригация, энергетика, инфратүзүм жаатында суу жана жер ресурстарын натыйжалуу пайдаланууга, арзан жана экологиялык жактан таза электр энергиясы менен камсыз кылууга, ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууга багытталган тиешелүү долбоорлорду ишке ашырууну улантууну жактайбыз. Өлкө лидерлери мамлекеттер ортосундагы ынак мамиле жана өз ара байланыштарды кеңейтүүнүн конкреттүү аспектилерине басым жасап, достук мамиле мындан ары дагы жогорулай турганын маалымдашты. Андан соң саммиттин жыйынтыгы менен шериктештикке мүчө өлкөлөр ортосундагы көп кырдуу жана кеңири масштабтуу кызматташтыкты тереңдетүүгө багытталган документтерге кол коюшту. Аны менен орус тили боюнча эл аралык уюмду түптөөгө шарт түзүүгө макулдук берилди. Өтүп жаткан маанилүү жана масштабтуу иш-чараны жергиликтүү жана чет элдик 400гө чукул жалпыга маалымдоо каражаттары чагылдырып, алар үчүн атайын басма сөз борбору уюштурулду. Саясий иш-чараны чагылдыруу үчүн келген Казакстан улуттук телеканалынын кабарчысы Бишкек саммитти өткөрүүгө жогорку деңгээлде даярдык көргөнүн айтып, эки өлкө ортосундагы мамилеге токтолду. Бишкек бул саммитке өтө жогору деңгээлде дайындалыпты. Әсіресе қауіпсіздікке ерекше мән берген. Көшелерде полиция қызметкерлерінің көп екенін байқадық. Белгілі бір көшелер жабылған, мектептер онлайн оқуға көшірілген естідік. Сол сияқты мұның барлығы енді осы саммиттің салмағын көрсетеді ғой. Ал қазақ пен қырғыз енді өздеріңіз де білесіздер, бір туған. Біздің ортада үлкен қандай да бір проблема жоқ. Енді шекарадағы кейбір кикілжіңдер, кикілжіңдер, ошол жерде кичине кичине эле кырсыктар болушу мүмкүн. Бирок ошол жерде бир эле ошол кыргыз менен кыргыз арасындагы ошол кикилжиңдердин себеби ошол. Ошондой эле
деген сияқты ұсақ түйек проблемалар бар. Менің ойымша оның барлығы шешіледі. Ал эми 2024 КМШга мүчө мамлекеттерге Орусия төрагалық кылат. Белгилей кетсек, саммиттин алкагында президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугуп, Кыргыз-Тажик чегарасын делимитация, демаркациялоо маселелерин талкуулашты. Мамлекет жетекчилери эки өлкөнүн жана элдин ынтымагын бекемдөөгө үзгүлтүксүз саясий диалогду улантууга макулдашканы маалымдалды. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Жума Баян. Өткөн апта криминал менен күрөштүн башталышы. Мен тиги облустум. Бул облусту кармаган Смотрящимин дегендердин кечирим суроосу. Крим төбөлдөрдүн ана башы болгон Камчы Көлбаевдин өлтүрүлүшү боюнча жаңылык талкуу жаратып, коомду ар кандай пикирлер менен коштолду. Бирок бул жумада деле атайын кызмат криминалдык топторго каршы күрөштү токтоткон жок. Ал тургай аларды колдоп, демөөрчү болуп жүргөн кошелокторун кармап, коомго ачыктап, кимдин ким экенин, кандай иш менен алектенерин, каралар дүйнөсү кайсы каражат аркылуу каржыланарын көрсөтүп жатты. Бирок бул аяк эмес болсо керек. Күрөш дагы уланары, тизме узун экендиги, 10 чакты адамды кармоо менен криминалдан кутулдук дегенди туюнтпасы белгилүү. Башкаладагы Мадина базарынын ээси, мурдагы депутат Турсунтай Салимовдон тарта элиталык кымбат баадагы квартиралары эчен жылдан бери курулуш тармагында орун очук алып, үлкөн ишкерлердин сап башында турган Элит Хаус, Авангард өңдүү курулуш компаниялардын жетекчилери да бул аптада атайын кызмат тараптан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кылмыш дүйнөсүнө тиешеси бар деген шек менен кармалып жаткан ишкерлердин тагдырын эми сот тергөө органдары чечет. Мындай кармоо, камоолор инвестор бизнесмендерди кооптонтот деген күмөн саноолор да жок эмес. Бул апта кылмыш дүйнөсүнө демөөрчү, колдоочу болгондор деген кине менен кимдер кармалды, кийинки материалда сөз болот. Дүйшөмбү күнү УКМК мыйзамдагы уратыккан Крим төбөл Камчы Көлбаевдин мал мүлкү камакка алынганын билдирип, байлыгынын видеосун жарыялаган. Комитеттин маалымат кызматы билдиргендей, Көлбаевдин кылмыштуу тобунун 40тан ашуун активдүү мүчөсү кармалып, Крим төбөлгө жана анын айланасындагыларга тиешелүү $1 миллиард мал мүлкү камакка алынган. Атайын кызмат жарыялаган видеодон Көлбаевга таандыктелген алтын менен бриллиант кошулуп жасалган $500 000 таажысын, курал жарак, автоунан түрүн көрүүгө болот. Ошондой эле 850ден ашык кыймылсыз мүлк, 60тан ашык кымбат баалуу люкс үлгүсүндөгү унаалар, сооттолгон машиналар, зээр буюмдар жана башкалар бар. Курулуп жаткан эки гана имаратта Камчы Көлбаев 700ден ашык батирге ээ болгон. Алар мамлекетке өткөрүлөт. Көлбаев жана анын жан жоокөрлөрү өздөрүнүн кылмыштуу мүлкүн коргоо үчүн коопсуздук агенттиктерди ачып, заманбап ок атуучу куралдар жана техника менен жабдылган куралдуу топтор түзүшкөнү айтылды. Аларда толугу менен алынган. УКМК өлкөдө уюшкан кылмыштуулукка жана анын көрүнүштөрүнө каршы күрөш толугу менен жок кылынмайынча улантылып, жыйынтыгы коомчулукка үзгүлтүксүз жеткирилип турарын белгилеген. Биз толук бойдон өзүбүздүн жасаган жумуштарыбыздын негизинде жооп берип атабыз. Ал арада Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Facebook баракчасына билдирүү жазып, бизнесмендерге, чет өлкөлүк инвесторлорго, ресторан, базарлардын ээлерине жана соодагерлерге кайрылган. Буга чейин кылмыш дүйнөсүнүн мүчөлөрүнө акча берип жүргөндөр болсо токтотууга чакырып, эгер каржылоону улантышса, жоопкерчиликке тартыларын эскертти. Эми баарыңарга эскертебиз, мындан ары Крим чөйрөсүнө бергендерди да Крим чөйрөсүм деп барып, кимдир бирөөлөрдү коркутуп акча алгандарды да жазалайбыз. Мындан ары Кыргызстанда Крим чөйрөсү, Крим кассасы деген болбойт, деди Ташиев. Бул апта Көлбаевден тарта каралар менен кол алышып, каржылап, калкалап келген алардын колдоочуларына кармоолор орун алды. А дегенде эле УКМК Камчы Көлбаевдин кан кудасы Рустам Турдиевди кармады. Шектүү уюшкан кылмыштуу топ түзүүгө жыяга катышууга айыпталганы айтылган. Мекеменин маалыматына караганда Турдиевдин бөгөт чарасы 7 октябрда каралды. Камакка алуу тууралуу өтүнүч менен УКМКнын башкы тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү кайрылган. Сот аны канааттандырды. Бишкектин 1-май райондук соту аны УКМКнын тергөө абагына 4 декабрга чейин камалганын билдирди. То, что я здесь оказался, это то, что мы с Кульбаевым, Камчыбеком оказались соседями.
Аз өтпөй Мадина базарынын негиздөөчүсү Турсунтай Салимов УКМКнын тергөө абагында камакка алынды. Мындай чечимди 1-май райондук соту кабыл алды. Фемида өкүлдөрүнүн чечими менен ал убактылуу тергөө абагында 9 декабрга чейин отурмакчы. Салимов уюшкан кылмыштуу топ түзүүгө жана ага катышууга шектелүүдө. Бирок ал сотто биз дос болгон эмеспиз. Мен андан 18 жаш улуумун. Көлбаевдин кудасы да эмесмин. Пенсионермин. Мадина базарын салгам. Парламенттин депутаты болгондо башкы директорлукту өткөрүп бергенмин. Бирок расмий башкы директордун кеңешчиси болуп эсептелем деген. Ал Кримтөөл Көлбаев менен жалпы бизнеси болбогонун айткан. Сот учурунда Турсунтай Салимовдун абалы начарлап, аны тез жардам кызматы алып кеткен. Узап бараткан жуманын ортосунда Кыргызстандын күрөш федерациясынын грек-рим күрөшү боюнча вице-президенти Ахрор Именов кармалганын УКМК кабарлаган. Билдирмеге караганда алда Кримтөөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу топторун каржылап турган деп шектелүүдө. Именов жүк ташуу жана логистика боюнча бир нече компаниянын ишине кийлигишип, алардан уюшкан кылмыштуу топтун жалпы кассасына деп кирешесинин 30%га жакын алууга катышкан деп айтылат маалыматта. Именов Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоокчу жайына киргизилип тергөө уланууда. Бул арада Авангард стиль компаниясынын башкы директору Эрнис Минкеев номер 1 тергөө абагына киргизилгенин Бишкек шаардык соту кабарлады. Минкеев камакка УКМК тергөөчүсүнүн сунушу менен алынган. Ал тергөө абагында 4 ноябрга чейин болот. Бизнесмен кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу кирешени адалдоо беренеси боюнча айыпталып жатканы айтылды. Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиев убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу соттун басма сөз кызматы билдирди. Бишкектин Октябрь райондук сотунун 11 октябрдагы чечими менен Тимур Файзиев 9 декабрга чейин камакка алынды. 222 берененин 3 бөлүгүнүн 2 пункту менен Эмарк Групп курулуш компаниясынын жетекчиси Чолпонбек Акматов камакка алынганын Октябрь райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Ал Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун 12 октябрындагы токтом менен 4 ноябрга чейин тергөө абагына киргизилди. Акматов кылмыштуу кирешелерди адалдоо беренеси менен айыпталып жатат. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү гана эмес, аларды колдогон ишкерлер да экономикага терс таасирин тийгизерин талдоочулар айтып келгени белгилүү. Контрабанда менен алектенип тапкан кирешесин криминалдык чөйрөлөр менен бөлүшүү, аларды колдоо, көмүскө экономиканын өркүнүшүнө жол ачылат. Коопсуздук тармагы боюнча талдоочу Атайын кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Артур Медетбеков криминалдык чөйрөнүн коомго келтирген зыяндуу тарабын ачыктаган. Уюшкан кылмыштуу топ биздин Кыргызстанда ошо экономикага мындайча айтканда көп налогко алып келе турган уюмдарды же болбосо налог менен иштей турган буюмдарды булар контрабандалык жол менен алып келип ар кандай жолдор менен ошо мамлекеттин салыгына көп учурда салык түшпөй калат. Контрабандалык жолдорду булар аябай мындай орчундуу тейлешет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуулук топ өзүнчө криминалдык бизнес пирамиданы түзүп алышкан. Буга каршы күрөшүүдө укук коргоо органдары абдан аеосуз катуу күрөшүш керек. Өлкөнүн кирешесине тең шерик болуп, бюджетке түшүүчү каражатка ортоктош болуп келгендердин кесепетинен чейрек кылымдан бери чакан мамлекеттин экономикасы алга жылбайт. Ишкерлердин кимди каржылап, канча салык төлөп жатканын тактоо, аларды ачыктоо тиешелүү органдардын тажрыйбасынан көз каранды. Кармалган курулуш компаниянын жетекчиси болобу базардын ээси Айтор кылмыштуу кирешелерди адалдоо беренеси боюнча шектелип жаткандарды тергеп тескөө канчалык деңгээлде крим чөйрөнү колдоп келгенин тыкыр иликтөө укук коргоо сот органдарынын абийиринде. Бул ишкерликтен ийгилик жаратып, кандай жол менен болбосун бизнесин түптөп жүргөндөрдүн шек жараткан күмөндүү иштер болду. УКМК төрагасы белгилегендей, эчен жыл мамлекеттик кызмат аркылап бюджеттин каражатына кол салгандарды ачыктоо маселеси да коомчулуктун көңүл чордонунда болууда. Бул коррупция маселеси. Арзыбаган айлыкка хан сарай, элиталык үйлөрдү салып, эс алуу жайларды кымбат баалуу темир тулпарларды алып жибергендердин кирешесинин да адал экенинен күмөн санагандар. Мамлекетти тоноп бүткөндөргө да кезек келер деп күткөндөр арбын. Шекер Сатыбалдиева, Талант Ташыров, Жума Баян. Суук түшкөндөн тарта өлкөдө абанын булганышы башкы көйгөйлөрдүн бирине айланат. Айрыкча калк жык жайгашкан Бишкек Чүй облусундагы кара түтүн тургундарды тынчсыздандырып келет. Атыгүл кара түтүндүн кесепети бир канча ооруларды күчөтөрүн, өзгөчө жаш балдарга, өнөкөт дарты бар улуу муунга деле зыянын тийгизерин адистер эскертип келишет. Мындан улам бийлик суук түшүп, аба муздаганча ыш маселесин алдын алуу үчүн ар кандай чаралар көрүүдө.
Кала бийлиги шаардыктардын саламаттыгы үчүн от казандарын газга өткөрүп, турак үйлөрдү көгүлтүр от колдонууга чакырса, өкмөт кара түтүн менен күрөшүүдөгү чукул чараларды ишке ашырууда. Ыштын себепкери болгон шаардагы катализатору жок унааларды үзгүлтүксүз текшерип, талапка жооп бербегендерине айыппул салууда. Суук түшкөндөн тарта Бишкек жана Чүй облусун кара түтүн каптап, Борбор кала дүйнөдөгү абасы Кир шаардын катарына кирип калат. Андыктан быйыл ыш маселесин алдын алуу үчүн ар кандай аракеттер көрүлүүдө. Абанын булганышын бир себеби автоунаалардын бөлүнгөн зыяндуу заттар болгондуктан шаардагы унаалардын катализаторун текшерүү иштери күчөтүлүүдө. Анткени автоунаалардын түтүн чыккан бөлүгүндөгү зыяндуу химиялык заттарды тосуп калып чыпкалаган катализатордун жоктугу абанын булганышына алып келет. Бул текшерүүдө жанагы дизелдик автоунаалардан чыккан түтүндүн деңгээли текшерилет. Ошондой эле жанагы уулуу заттар деп коет, көмүртектин кычкылы дуокись углерода деп коет, СО деп коет формуласы. Бул уулуу зат, ис газы деп коет. Ушунун деңгээли нормадан ашпоосун талап кылабыз да. Ушундай эле бул рейдтердин жүрүшү азыркы учурда биздеги министрибиздин тапшырмасы менен күнүгө жүрүп атат. Атайын жүргүзүлүп жаткан иш-чаранын алкагында айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, токтотулган унааларды текшерүү маалында нормадан жогору болсо айыппул салынууда. Ал бузуулар кодексинин 234-беренесине ылайык жеке жактарга 7500 сом, юридикалык жактарга 23000 сом каралган. Бүгүнкүгө чейин 425 унаа текшерилип, 6 жаранга протокол түзүлгөн. Ал эми техникалык талаптарга туура келбеген 200 автоунаага протоколдун негизинде 950 000 сом айып салынган. Текшерүү Бишкек шаардык кайгылуу кызматы менен биргеликте жүрүүдө. Рейд жүргөн учурларда биздин башкармалык ошол экология министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте иш алып барат. Шаардын бул көчөсүнө туруу деген эч кандай андай шарт жок. Бардык жерине турат. Канча кызматкер бөлүнсө, ошончо кызматкер шаар ичинде ошол жанакы түтүн кыймылдаткычтан чыккан уулуу заттардын алдын алуу боюнча күчөтүлгөн иштерди алып барышат. Өлкөгө күйүүчү майлоочу майдын 95%-ын сырттан ташылып келгендиктен адистер майлардын сапатында текшерүүнү сунушташат. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигинин мүчөсү болгондуктан, Орусия Казакстандан ташылып келинген күйүүчү майлардын сертификаттары Кыргызстанда таанылат деп белгиленген. Андыктан нефтепродуктыларынын курамындагы заттарды аныктаган Кыргызстандарт мекемеси аларга кайрылган гана ишкер өндүрүшчүлөрдүн продукциясын текшерип, күйүүчү майдын сапатын ырастаган документ берерин билдирет. Эгер продукция бажы союзундагы мамлекеттерден алынса, сертификат ошол продукцияга, ошол сертификат бардык мамлекеттерде мисалы үчүн таанылыш керек. Буга улай Нурматов аларга күйүүчү майдын курамын аныктоо үчүн кайрылган ишкана жеке жактардын продукциясын текшерүү учурундагы процесс менен тааныштырды. Кыргызстандартта нефтепродуктыларынын сапатын аныктоо үчүн техникалык шарттар каралып, эл аралык стандарттын негизинде иш алып барат. Бул жана бензинди биз жанакы А92-95 деп бөлөбүз го. Ушул октановый цитановый установка, ушул жерден биз бензиндин, мисалы үчүн жанакы составын определять этебиз. Бензиндин 14 показателин текшеребиз. Дистопливанын тоже 14 показателин текшеребиз. Моторный масло, май, трансмиссионный май, гидравлическое май ошолорду текшеребиз. Керосин текшеребиз, мазут текшеребиз, печное топливо, судовое топливо. Ошолорду текшеребиз, күйүүчү майлардын түрлөрүнүн баарын эле. Суук түшкөндөн кийин экология маселеси көпчүлүктү тынчсыздандырат. Атайын изилдөөдө Кыргызстанда жылына каза болгон адамдардын 5000ге чейинкиси абанын булганышынан улам көз жумганы аныкталган. Бул 2010-2019 жылдар аралыгына туура келип, каза болгондордун 13%-ын түзгөн. Ал эми экологдор абанын булганышын аныктаган адистер калааны каптаган кара түтүн маселесин иштин комплекстүү алып барылбаганы менен байланыштырышат. Бишкекте абанын булганышы өзгөчө суук мезгилде. Бул негизи көмүрдү көбүрөөк жагуудан биринчи себеп деп айтсак болот. Экинчиси 1,5 миллиондон ашык тонна ТЭЦ аркылуу жагылат. Электроэнергияны алуу үчүн Бишкектин тегерегинде эле 70 000ден ашык турак жайлар бар. Ошолорду от жагуу менен камсыз кылабыз. Газ менен камсыз кылган менен толук жетиш элекпиз да.
Бул биринчи себеби, экинчи себеби транспорттун санынын көп болгондугу, бензиндин сапатынын начарлыгы, катализаторлордун бардыгы эле машинада болбогондугу, и ошол эле убакта жанагы транспортту уюштуруу Бишкектин деңгээлинде жакшы жолго коюлбагандыгынан көбүбүз көрүп атабыз, пробка болуп аткан учурда. Пробка учурунда машиналар көп турат дагы, түтүндү көп чыгарат. И ошол абаны булгоого алып келет да. Дегени менен быйыл өкмөт кала бийлиги ыш менен күрөшүү үчүн чукул чаралардын алдын ала көрүүдө. Бишкек мэриясы от казандарды газ менен жылытууга өткөрүп, турак үйдөгү жарандарды газга өтүүгө чакырууда. Ошол эле учурда катализатор жок унааларды текшерүүдөн мурун алардын шаар ичинде жүрүүсүнө чектөө киргизүү боюнча каралып жатканы маалымдалды. Нургазы Жаныбеков, Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Жума Баян. Өтүп бараткан аптанын Жума Баян маалымат аналитикалык программасы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.